аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн биздин студияда мейманда Атай комузчулар ансамблинин жетекчиси, комузчу, ырчы аткаруучу Данияр Абалабек уулу. Кутман күнүңүз менен студияда. Арыбаңыздар, ага туугандар, аталар, апалар, байкелер, жеңелер, эжелер, карындаштар, инилер. Кутмандуу, кушубак кечиңиздер менен. Алгач ошо угармандарды бүгүнкү жаңы жыл менен куттуктап өтсөңүз. Бардыгыңыздарды жаркырап кирип келген 2025 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым буйрса, бул жылга дагы башыбызды киргизип бир бисмилла деп аттап алдык. Эми бир аз эсиңиздер огон болсо эс алып, бутуңарды чой бир аз жатканча бул жылга эмне кандай кыла турган иштер болсо ошол баарын тизмектеп даярдап, айтор бир демиңиздерди басып жаткан чагыңыздар баарыңыздарга куттуу болсун, жакшылыктын, жемиштүүлүктүн жылы болсун дейбиз бул жыл. Эң алгач ошо сизден жандуу ыр сураналы дегенбиз. Андан ары Бисмилла деген эле. Келиңиздер, ырдайлы деп келген соң ырдайлы дейт экен. Бардыгыңыздарга анда эмесе качандыр бир кезде Москвада бир 10 күндүктөр болгон кыргыздын маданияттуулугун көрсөткөн. Ошол жерден Асек Жумабаев деген атабыз Комузум деген чыгарманы аткарган экен. Ушу күнгө чейин эри шаркак, эгиздер болуп ээрчип жүрөбүз. Мен кичирейип элем, Комуз чоңураак эле, кийин мен чоңоюп кеттим, Комуз кичирейип калды айтор. Ошол көргөн жакшы күнүмдүн баары ушу Комузум аркылуу болуп келаткан үчүн Комузум деген чыгарманы аткарып берем, урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер кабыл алып коюңуздар. Кече мен армияда жүргөндө тагыш жасап алган комузум асмандап мийине каласаң амал кылып окопко. Кургур жатып алган комузум. Өзүм менен фронтко кошо барган комузум ажыдардай фашисттин алдына дей тозо калган комузум. Эй, далайым капитаны, давай посмотрим, что за такой инструмент деп кармалаган комузум. А мен жарадар болгондо ыйлап турган комузум, калган муңум артыман жыйнап турган комузум, бир туугандай колтуктап байкуштан чыккан тет деп сыйлап турган комузум. Эй, согушты көзөбө таза бөлсөм деле мейли деп чуркап чыгат, калкалап тие турган ок болсоң жаным тозот, калкалап уштук ой болбосо ийрең деген фашисттин иримейин көзүнө сайып салат талкалап. Берлинди көздөбө алып көчүп калды комузум, баштагадан күч алып өөрчүп калды комузум, барып германчынын элинен өчүн алды комузум, белден кармап Гитлердин сыртынан жарып бордон сырасын өтүн алган комузум. Деп кыскачасынан кетсин биринчиси. Чоң рахмат. Жаңы жылга кирип келдик, өзүңүз айткандай, мурдакы жылга асар эсеп салганга азыр эң жакшы учур. 2024 жыл сиз үчүн, чыгармачылыгыңыз үчүн кандай жылдардан болду, кандай деп баалап атасыз? Чын эле азын олак ой жүгүртсөк, терең деле ой жүгүртүп санаган эмесмин. 2024 жыл жалпысын алып санаганда мындай ага чейинки жылдар бир толкунда кетип атчы. Акырында мындай үстүртөдөн айтып өтсөк, ортоңку
билимин алып, мисалы мектепти бүтүп келген кез, акырындан өзү менен студенттик күндөргө башотуң менен кирген кез, андан кийин ал студент кезди бүткөн кез баары чыгармачылык акырындан бирден менен алдыга жылып акырындан мына жанталашып эчтеке кылган эмеспиз деп ачык айтсак болот. Анан былтыркы жыл болсо ошол филармонияда Карамолдо Орозов атындагы мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри бар, ошол жерде иштеп жатканыма 3 жылдын жүзү болуп баратыптыр. Анан бул өткөн 24-жылы жакшыраак иштедик. Ошол жерден жалпы оркестр менен жалгыз сольный номерлерди аткардык дегендей. Ошол жерде качандыр бир кезде Атай Ойгонбаев өзү баштап кеткен ансамбль бар экен. Кийинчерээк мындайча тыныгып алып калган чыгар, же бардыгы каражаттанбы айтор бул ансамбль тарап кеткен экен. Кайра кийин ошол Кыргыз Республикасынын жанагы эл артисти, биздин улуттук филармониянын башкы директору Кыргызбай Арапбаевич өздөрү айтып, өздөрү сунуштап ушундай ансамбль бар эле, жандантпайсыңарбы деп сүйлөшүп отуруп, ал ансамбль жанданды, Атай комушулар ансамблі. Ал жерге мындай жоопкерчилик катары мени башчы кылып шайлап, ошол Атайдын ансамблі кандай болсо ошол деңгээлге чыгар деген тапшырманы берип, ал жакта аркалап калдык. Бирин-экин ырыбызды жаздырдык өзүбүзчө, өз ара чыгармачылык деп коет. Бир аз кыймылдадык башка жылдарга караганда, себеп дегенде бизге ийгилик ошол. Элдин өнөрү элге деп айтылат. Ошондуктан өнөрүбүздү жыргап жата бербей, элге тартуулаганга аракет кылган жакшы мүмкүнчүлүктөр болду былтыр. Негизи бул комузчулукту тандап алганыңызга эмне себеп болгон? Эң алгач эле ошо комуз жөнүндө ырырдаганыңыз? Аны деген айтып отурсак, абдан көп окуя. Менин дегиле ата жотомдо деген комузчу болгон эмес. Мен мындай комузчу болгон эмес дегеним кандай? Кыргызда айтып коет, 7-дин бири кызыр, 10-дун бири олуя депчи. Анан илгерки жоролор кымыз ичип, козу жеп отурган кезде биринин комузун бири кармай ырдай берчи дейт. Балким ошондой сыңары ырдаган чыгар, бирок эл оозуна алынган биздин 7-8 бери деле өнөрпоз адамдар жок болгон экен. Биздин чоң аталарыбыз мындай ушул жерден мактана кетейин, бии болгон экен да, анан мындай жыгаштын бетин тырмалаган кантип болсун деп эле комуз четкендерди ырчы өнөрчүлөр жаман көрчүкен. Анан бизде деген Кочкор районунан болом өзүм, Туз деген айылдан. Ал Тузда деген раматылык болуп кетти, байкуш Чыңгыз Кубатов Чыңгыз деген агам бар эле. Ошо киши комуз чертчи. Мен кичинекей кезде аны комуз чертерин деле билбейм, оюн карак кезим, 3-класс кезим, жаңы кирген кезим. Анан ошо киши Зайнидин Иманалиевдин шакирти болгон экен. Ал Зайнидин Иманалиев Кочкордо Кенже Кубатов экөө сабак берип башташкен. Анан ошол Чыңгыз деген байкеме табыштап бир бала алып келди, 2 бала алып келди деп жөнөткөн экен. Анан айылдан тандап отуруп мени, анан дагы бир кыз кирип калабыз. Анан ошентип Зайнидин Иманалиевдин колуна барабыз. Ал жерден ал кишинин методикасы окумуштуу да экен. Мурун кийин такыр өнөрпоз жок болсо дагы ошондой кылып ар бирибиз менен мындайча айтканда индивидуально деп коет, жекеме-жеке отуруп илгеркиче устат менен шакирт кандай сабак өткөн болсо ошондой сабак отуруп ошондой комузду үйрөтүп койду мага. 3-классыңыздан бери чертсеңиз, негизи жөндөн-жөн тандабаса керек, ошондо деле бир сизде таланттар болгон үчүн. Мындай экен да, талант деген ар бир адамда эле болот экен, бирок бардыгы тең уялыңкы болот экен, өзүнүкүн жашырып айтпайт экен эч кимге. Мен болсо үйдүн күчүүсү болгом, эрке болгом, мени ыйлатчу эмес экен, анан мен оюма келгенде кыла берчимин да. Ырдагым келсе ырдачымын, ырдап койчу десе уял эмес, ырдачу экенмин. Ошол убакта жанагы ала тоо калпагын деген сабактан жаттап жүргөн эсимде. Ошол ырды жаттаган барып Зайдын атамдар, ата апа деп чоңоюп калдык, Зайдин Иманалиевдер. Анан тандаганы барганда гана ырдайсың деди, ырдайм дедим, эмнени ырдайсың деди, ала тоон ырдайм, ырдачы деди, ырдадым, ырдады. Ручканын башына алып келип, кылдатып, столду чапкылап, слухум текшерди окшойт, текшерди. Болду, жарайт деп койду, жарайт. Жараса жарайт болуп отур эле, ушинтип баягы ушинтип калдык.
Негизи кыялыңызда кичинекей кезиңизде балким эстесеңиз ким болгуңуз келчү эле, кайсы кесипти аркалагыңыз келчү? Ушун мен дегенчи мен айтпай сырттан ичинен эмнени жашырып ойлонуп атканын окугум келчү да. Аны эчитканда кийин ойлосом ал мындай көз ачыктык ширик болуп кала турган нерсе экен, анан ошондон кийин кой деп ал нерсени кыялдамай алгам. Анан башка деле чынын айтканда мээм жеткен ошол болсо керек да, оозум толтуруп айтканда чынын. Башка нерсе деле укмуш ойлончу эмесмин. Эмгек сирген ардан эл артист болом, анан президент болом, анан тияк-бияктардычы ойлонгон эмесмин да. Бирок мектеп кезиңизден баштап чыгармачылыкка аралашып, алгачкы бир эл алдына чыгып өнөрлөрүңүздү көрсөтүп келгенсиз да. Ооба, көрсөтүп келгенбиз. Эл алдына болгондо ал жерден мектеп окуучусумун, 1-класс, 2-класс кезде начальник класс деп коет бизде баштапкы. Ал жерде биздин класс жетекчибиз болгон Айсулуу Орозканова деген бардык ошо менин чыгармачылыгыма таасир тийгизген инсандардын баарын атын атап өтүп атканыма аябай кубанычтуу болуп атам. Ошол эжекебиз ал мектепте биринчи концерттик бөлүмдөр болот, ошол иш-чаралар болот. Ошол жерге балдардын бирдеке ойногусу талап кылынат. Ошол жерден уялбай чыгып мен жаттачысын жаттап ырдап бериткенмин. Себеп деген эжем көргөн, мен кол менен эмне келет экенин байкап, анан мени ырдатып тапшырма берип ошентип жүргөн. Баягы Зайын Иманалиевдер бизге айылга ошо окуучу тандап келген учурда дагы мугалимдерге кайрылышкан. Аларчы кандай окуучуларыңар бар, зээндүү мындай ыргашыктуу окуучуларыңар барбы деген учурда ошо эжекелерибиз мына могу жигиттер деп бизди көрсөтүп берген да. Аны ойлоп коем, тартымда ошондой ырдачу экенмин. Кимди ырдачумун ошондо эки ырдагам. Андан кийин ошо мектепте окуп жүргөндө эсиңизде калган эң мындай чыгармачылыктагы алгачкы ийгилигиңиз, балким мындай мектеп деңгээлинде болсо деле эсиңизде калган кайсы болду эле? Чыгармачылык ийгилик мен окуп жүргөн кезде мен калп айтпайм, билбейм, балким жаңылыштып кетишим мүмкүн. 9-же же 8-чи класс кезде Нарын областында боюнча, ошол Нарын областында 5 район бар. Ошо 5 райондун ичинде канча деген мектептер бар. Жаш таланттар конкурсу деген уюштурулчу. Ошол областта конкурста, кароо сынакта мен гран-прини алгам да. Ага чейин 1-чи катышып 3-чү орун алгам. Анан катышып 2-чи орун, анан 1-чи орун деп келип анан 4 жыл, 5 жыл катары менен катышып барып, аягында гран-прини алгам. Ошол мектеп окуучу кезинде ийгилигим эң чоң. Ошол эле окуучу кезинде 8-чи класс кезимдеби, 9 класс кезинде 9 кайрык деген республикалык даражадагы конкурстар болчу. Ал жерде чоң комузчулар катышчу. Көлдө өткөн чагы кайсы жыл экенин деле билбейм, ошо кичинекей болчумун. Зайын атамдын өнөрүн үйрөткөнүн ушунчалык караңыздар. Кичинекей болсом дагы ошол чоңдор менен таймашып ошол учурда бир аксакал менен тең Намазбек Шеркул ошол атабыз менен эметип калып, ал кишинин жашын сыйлап, балким ал татыктуу болгонмун, мен билбейм, эсимде деле жок. 2-чи орун алгам республикалык конкурстан. Ошол жетишкендигим ошолор болгон. Азыр бардыгы эс алууда, жаңы жылдан кийин отурушат. Анан сиздин жандуу үн менен аткарууңузду айма укулары келет, ошондуктан дагы бир ыр сурансак. Дагы бир ыр келиңиздер. Мындай кылабыз. Азыркы учурда кулагым чалып калчу чоң-чоң аттуу баштуу кишилерден биздин чыгармачылык азыр мындай өксүп турат. Өткөн кеткендердин эле ырларын жаңылап ырдамайбыз бар. Оозго толтуруп айткан эч кимибиз жок деп отургандар менен бирок биздин арабызда дагы жаш болсо дагы бул тажрыйбасы көп, чет жакка барып иштеп келген, бул жерден барып жетекчилик кызматта тартылган биздин арабызда биз менен эле тең курдаш байкелерибиз бар. Алардын бири Аскат Жетиген деген байкем. Азыркы учурда бир аз тентектик кылып, ал киши өкмөттүн колунда турат. Аябай чыгармалар, жакшы чыгармалар бар. Ошонун арасынан кайрылып келсең болбойбу деген чыгармасы бар. Ошол чыгармасы жүрөккө аябай жакын. Сиздердей чактуу ошо эл менен ошо өнөр-позордун ортосунда ортомчу болгон ошол медиа тармагы чакырып калган жерден сөзсүз түрдө ырдайм муну. Кайрылып келсең болбойбу деген чыгарма аткарып берем. Баарыңыздар эсиңер ооп жатасыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Жаңы жылды өткөрүп коюп, кечинде тажылдаган салюттардын баарын эстеп, кыскасы келиңиздер, кулагыңыздарга бир аз кужурун алайын дегенде.
ашыққан алтын өзіңе айықпас ор мен болдым. Арзыған жан деле сусатып азапқа салған сен болдың. Бой салып алтын өзіңе боздаған бұлбұл мен болдым. Бұлбұлдың алып ақалын боздатқан гүлім сен болдың. Боздатқан гүлім сен болдың. Gülüşün gündöy жайдағы күлкіңе менмін ашыққан. Күйетің күшіп өзіңде бә күніге менмін жашыққан. Гүліңден искеп жүрсөмчү, қушып ойнап күлсөмчү. Гүлгүнім ширин жүзіңден құшақтап қыса сүйсөмчү. Құшақтап қыса сүйсөмчү. Көріне қалса қараның көзімдің албай қаламын. Көксіген гүлің сен болып көрсем деп жолың қарадым. Ай жүрек болып көлдөгүң ақ көйнек киген сен болсаң. Арызышқан түгейің болып ақшын қарсымал мен қонсам. Ақшын қарсымал мен қонсам. Көркімің артық шайма-шай көрішсек деймін байма-бай. Көбелесте өзіңдің көңілін мұңын тыйбадай. Келішкен мүчің шайма-шай кезіксек деймін байма-бай. Керіліп құшақ жайсаң деп кейшін жүрек тыйбадай же. Кейшін жүрек тыйбадай. Егемдің жазған жазмышы еріксізден мойын сунамын. Еркемай қашан өзіңдің ой ешітіп үнің ұғамын. Таңдайдан тамған балыңан тамшана жұтып дем алсам. Тағдырдың ұшыл белегін татықты болып мен алсам. Татықты болып мен алсам. Қай күні қандай киінсең қадімдей саға жарашып. Қарасам той бой көркіңі да қаламын сөзден адашып. Қайыптан күткен ұшқыңа қадір кеш жаным мен ашып. Қайрылып келсең болбой бой қадырлаш болып жанашып. Қадырлаш болып жанашып. Қайыптан күткен ұшқыңа қадір кеш жаным мен ашық. Қайрылып келсең болбой бой қадырлаш болып жанашып. Қадырлаш болып жанашып. Қойда. Ең соңына қаралды. Жоғырыда өзіңіз айтып қалғандай, мындай биз чыгармачыл адамдар көп учурда эс албай майрам күндөрү деле иштей берер экенин билебиз. Анан жаңы жылда канча убакыт эс аласыз, эс аласызбы? Айтпаңыз, мына азыр мени көп жакшы билип тааныган кишилер билет. Азыр кебетемди көрүп эле кече майрамдаган экен деп ойлоп атышы мүмкүн. Бирок биз наоборот ушу жаңы жылда бул юбилейлик майрамда юбилейлик майрам болгондуктан ата-энебиз бар Кудайга шүгүр. А кишилер жыл өткөн сайын жашарбайт экен. Өзүң үйлөнүп бала чакалуу болбогон соң, бойдок болгон соң колокто барга эч жерде жүрбөй жок дегенде ушул ата-эненин жанында ушу жаңы жылды майрамдайлы деген ой менен биз 30-на чейин концертте болдук. Филармонияда жаңы жылдык концерт сөзсүз түрдө 4 күндүк концерт берилет. Анан эптеп аяктан бошор замат айылга учуп жөнөгөнбүз. Ал жерде ата-энебиз менен жаңы жылды тостук. Анан кайрадан ушул сиздерге башта сүйлөшүп калгандыктан кайра алып учуп жөнөп келгиче жолдор азабы көрө азабы дейт. Ушинтип сиздердин алыңыздарда туруп калган чарчоңку үндөрүбүз чыкпай. Ошентсе дагы биздин биринчи
жаңы жылда биринчи кадам сиз чыгармачылык кадам сиздикинен башталды деген бар да. Чоң рахмат. Анан өзүңүздүн чыгармачылыктагыдан бул жылы өзүңүздүн дагы ыр чыгардым деп айттыңыз ошо жогоруда. Эми ошол бул жерде ырдап жүрөбү, ушул ырды жаздыргам. Ушул ырды жаздырып Аскат Жеткен байкебиздин оксатын алып жаздырганбыз. Анан ал киши кайра ырдабасын деп айтып жиберген үчүн ал ыр чыкпай калды. Азыр турат Куржуновузда. Анан себеп дегенде эртеңки күнү бул дагы ыр бирөөнүн баласындай болот өзү чыкканынан. Бирөөсүнүн баласын кысасы ошондой бир ызычуу эмес мындай. Ырдабасын деп туран ырдабай калдык. Түшүнүктүү. Бул ырды көпчүлүк азыр суранат болуш керек. Кайсыл жакка барбасаңыз бизге дагы сизгелериңиз билингенден кийин ошолорду сөзсүз ырдаткыла деген сураныч келген. Ошон үчүн башында сизге айттым. Бизге бөлгөн убакыт да соңуна чыгып атат. Бир аткарууңузду сураналык, андан кийин дагы бир келиңиздер бүгүн биротоло бир кепке аралашса, бир токтогул сатылган фотобуз бир жолу аралашса, биротоло ошо кишинин чыгармачылыгын ырдаганыбыз жакшы эле. Аскат Жеткен ырдап калдык. Келиңиздер, дагы бир чыгармасы бар. Ошону аткарып берейин деп турам, анда эмесе кабыл алып коюңуздар. Кусалык. Негизи эле чыгармалардын аттары такыр башкача. Уккан адам действительно де. Кыргызча айтканда чын эле өзүнүн кусаланып жүргөн, жүрөгү кусаланып жүргөн адамдарды эстейт. Ошо аткарып берейин, көп сүйлөбөй анда келе. Sen болдуң жүрөгүмдүн дүрсүл соккон күчтүү ыргагы. Sen болдуң көңүлүмдүн муңдан тола оргоп чыккан ырларың. Жобу жогу махабаттан боздоп жүргөн ботоң анык мен болдум. Сагындырып көздөрүңдөн жанып турган жаңгадарын нурларың. Сагындырып көздөрүңдөн жанып турган жаңгадарын нурларың. Sen болдуң кусалыктан күтүп күдөр үзбөс сагынчым. Sen болдуң издегеним келчи жаным, өзүңдү абдан сагындым. Күтүүдөн күйүп бүттүм, келсең боло жүрөк отун өчүрбөй. Же болбосо көңүлүңдө бар беркем айтпай жүргөн тарынчым. Же болбосо көңүлүңдө бар беркем айтпай жүргөн тарынчым. Өзүңдү дегдеп, өзүң сөстүндөр өтөр. Өзүң деген кусалыктан соккон жүрөк. Бар дүйнөмдү дүрбөтөт, өзүңдү дегдеп. Караның азар болуп, кайтып келчи карлыгачым кандырбай. Мен кеттим дүйнөм тар болуп. Нечен күн өтсө дагы, нечен өшөр төксө дагы келбейсиң. Не үчүн бир өзүң деп жүрсөм, дали мен менен бир жүрбөйсүң. Күндөр өтөр, айлар өтөр, мезгил да кетер дайынын таптырбай. Мен болсо сүйөм сени, сенден күдөр үзбөймүн. Мен болсо сүйөм сени, сенден күдөр үзбөймүн.
өзүңдү дегдеп өзүңсүз түндөр өтөр өзүң деген кусалыктан соккон жүрөк бар дүйнөмдү дүрбөтөт өзүңдү дегдеп караның азар болуп кайтып келчи карлыгачымын кандырбай мен кеттим дүйнөм тар болуп. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Чындыгында майрам күндөргө карабай, эс алууга карабай бизге эфирге келип, угармандарга ушундай жагымдуу маанай тартып алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жаңы жылыңыз кут болсун, жакшы эс алыңыз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда мейманда Атай комузчулар ансамблинин жетекчиси, комузчу, ырчы аткаруучу Данияр Абылабек уулу болду. Эфирди мен Айгерим Котбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа